Кызыл Ай коомунун Баткен облустук өкүлчүлүгү бүгүнкү иш-чараны лагерге жабыркаган айылдардан, жабыркаган ошо үй бүлөлөрдөн жашаган балдарды жөнөтүп кылынган. Анан ошол балдар үчүн атайын мектепке керектүү курал жарактар, канцтоварлар, китеп, шахмат, рюкзактар, анан үстүңкү спортивный кийим менен кроссовкаларды алып бердик. Буюрса мектеп ачылышыга үлгүрүп калдык деп ойлойбуз. Бүгүн Баткен району боюнча 125 балага кийим берилди. Буюрса ушундай эле кийимдер эртең Лейлек район боюнча барган ошо лагерибизге катышкан балдарга белек катары берилет. Бул жардамдар Кызыл Ай коому менен, анан эл аралык Кызыл Крест жана Кызыл Ай коомдорунун федерациясы бар. Ошолор каржылоосу менен биргеликте аткарылып атат. Бүгүнкү балдарга берилген кийим-кечелер булар аябай жакшы болду. Кызыл Ай коомуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу биздин достук айылынан, достук айылдын тургундарынан, өзүм атымдан биздин балдарга өтө жакшы лагерге уюштуруп беришти. Канча балдарды каржылап чоң ыраазычылык билдиребиз. Алардын ичинде Канатбекке өзгөчө ыраазычылык билдирип кетким келет. Биздин достук айылына өтө көп жардам кылышты булар. Рахмат, мына бүгүн дагы балдарды сүйүнтүп, ушу кийим-кече алып беришти. Ушул Кызыл Ай коомуна мен чоң рахмат айтмак элем. Айтмакчымын, анан ушул биздин айылыбыздын атынан, элибиздин атынан дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Жасмина Сайдиманова, Таир Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.